Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Галстус маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Исмаил Бейшенбек Байдылдаевич болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Медицина тармагында эмгектенгениңизге мына 40 жылга жакын убакыт болуптур. Деги эле бул адистик сиз үчүн эмне, сизге эмне берди? Мен үчүн медицина бул азыр уже ушул менин эң жакшы көргөн профессиямдын бири. Экинчиден, медицина менен мен ушул жашка келгени, ушул медицинанын көп нерсе, көп тармактарын камтыган, ушул баардык адамдын ден соолугун чыңдаган эң жакшы илим деп билем. Анан медицина ушул бизди ушул деңгээлге жеткирген кесип деп дагы билем да. Адам өмүрлөрүн сактадыңыз. Адам өмүрүн сактадык, канча кыйналып келген элдерди, оорулардын баардыгын тең биз колубуздан келишинче жардам берип, ошолордун жүзүнө ыйлап келген кишилерди жүзүнө күлкү уялатып кетирдик да. Мен үчүн бул жакшы эле бакыт деп ойлойм. Дарыгерлик кесипти кандайча тандап калгансызда, балким балалык мезгилиңиздеги өзүңүздүн кыялыңыз менен же үй бүлөңүздө ошол медицина тармагында иштеген адамдар барбы? Кандайча ошол таасир менен келдиңиз? Анан деги эле ошол балалык мезгилиңизге артка кайтып, ошол балалык айылына барсак. Мен өзүм Ат башы районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөм 65-жылы. Анан балалыгым ушул 80-жылга чейин Өзгөрүш айылында өттү. Атам болсо ошол айылда бригадир, колхозчу, кийин чабан болуп эмгектенген, өзү коммунист болгон Исмаил Байдылдаев. Апабыз болсо теги Осмонова Токон, бул киши ошо маткерейне болуп папашанын жанында ошол эри-шаркак болуп 10 баланы тарбиялап өстүрүп, ошонун ичинен көпчүлүгүбүздү ушул жогорку билимге ээ кылып, ушул ар кайсы ушул Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчтарында ушул эмгектенип келе жатышат. Ушу балалык кезде өзүм мындай шоураак, тентек болгом, аябай эле. Анан ошол жерден мектепте жүргөндө баардык жагынан жакшы элем да. Тентектик жагынан деле, окуган жагынан деле, кайра келип чыдамкай болчумун. Ошол бир мектептен окууну дагы, үйдөн жумушту дагы, анан тентектин баардыгын жасачубуз да. Ошонун баарын успеть этчүмүн. Кантип дарыгер болуп калдыңыз? Бирөө таасир бердиби бала болчуңузда? Эми биздин убакта ким болосуң дегенде, биздин эң ардактуу кесиптердин ичинен ушул дарыгер болуу, мугалим болуу, космонавт, летчик, военный, шофер, артист, ушундай немелерди биз мечтать этчүбүз да, баарыбыз эле. Анан көпчүлүк убакта окууну бүтүп 8-классты 80-жылы бүттүм окууну. Кийин номер 5 Бишкек шаарында, анда Фрунзе болчу. Фрунзе шаарында номер 5 мектепте 2 жыл окудум. Анан ошол жактан ушул медицинага кичине кызыгып калдым да. Атакага чейин космонавт болсом деп жүрчүбүз да. Анан бирок ошо медицинага окууну бүткөндөн кийин 1 жыл кайра айылда иштедим, колхоздо. Кийин уже доктор болгонго тең анан докторга кеттик да. 83-жылы Ташкенттеги Орто Азия медициналык педиатрик институт деген институт бар. Азыр Ташкентский медицинский институт болуп калды. Вот ошол жерге барып, Ташкенттеги 50, Кыргызстандан 50 киши барып окудук. Бул жыл сайын 50дөн бала барганда, ошондо бир институтта 300гө жакын кыргызстандыктар болгон. Ошентип анан ошол жактан окуп, 6 жыл окуп, 89-жылы бул 3-клиникалык балдар ооруканасы бар Бишкекте.
ошол жерде неме ординатура эмес, азында бизде интернатура деп койчу. Интернатураны окуп, ошол жерден анестезиолог, реаниматолог адистигин алып анан чыктым. 90-жылдан бери ушул Нарын облустук ооруканасында ушул эң биринчи врач-анестезиолог, реаниматолог, андан кийин ошол эле бөлүмдө бөлүм башчысы 93-96 жылдары 3 жыл заведовать эттим. Андан кийин анан детский хирургияны окуп келип, хирургияны окуп анан 97 жылдан баштап полный хирург болуп кеттим да. Анан немеде 2005 жылдан бери ушул хирургия бөлүмүн жетектеп келатам. Алгач эмгек жолуңузду баштаганда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Коркуу сезимдер болобу? Мындай деги эле ушул жаңы иш баштаганда кандай болот? Анан деги эле ушул айрыкча жанагы хирургияга багытына келгендеги алгачкы операциялар боюнча айтып берсеңиз да. Биз ошол эң биринчи 90-жылы келип реанимацияда иштеген кезде реанимация бөлүмүндө действительно врачтар жок. Ошол кезде жалгыз Аскеев Алмаз деген дарыгер бар экен. Анан Абдыкасым Жомарт экөөбүз келип кошулдук реаниматолог болуп. Анан ошол экөөбүз иштеп баштаган кезде анан экөөбүз биригип наркоз берчүбүз. Анан ошол кезде билем бир жолу бир кровотечение болуп, анда Какен Исмаиловна деген СРдин депутаты болуп жүргөн эжебиз бар болчу. Ошол кишилер гинекологияга операция жасайбыз деп келип, кровать этип, тиги больнойлор аялдын ичинен кан кетип, Жомарт экөөбүз эмне кыларыбызды билбей көзүбүзгө түрмөлөстөп калган менин көзүмө. Анан Жомарт Рахымбергенович болсо ары чуркап, бери чуркап, Токон Арзыгуловичти таап келип, андан кийин Батма Сарыгулова эжебизди чакырып келип, анан айгиз ушул күрөө тамырга ийне сайып, биз шокто турган кезде ошол спасать эткен да бизди. Анан ошону көргөндөн кийин ушу медицинанын жөнөкөй эмес экенин ошол жерде биракка туруп переживать этип, ошол только жаман жакшы эмес, жаман эле нерсени ойлоп калат экенбиз да. Ошондо аябай жаман таасирленип, ушу реанимацияда иштебей эле койсом болмок экен деген да ой кеткен. Анан кичинеден үйрөнүп, антип мынтип, анан ошону менен кайра иштеп калдык да. Андан кийин 95-жылы ошо хирургияга өтө турган болуп, ал жерден кичине детский хирургияны окуп келип, анан ушул жерден ошол Жомарт Рахымбергенович, Абдулдаев, Жыргалы ошол хирург болуп калган алар менден биринчи. Анан ошолордун эмеси менен эле кошо кармап, кошо неметип үйрөнүп, анан ошондон кийин анан өз алдынча иштеп баштадык. Бул жерден ушу учителдерден айтсак, ушул Токон Арзыгулович, Абылас Жөрөбекович, ушулар абдан көп таасир беришкен мага, көп операцияларды кармап берди. Абылас Жөрөбекович кийин уже Мурат Атбаевич келип көп нерселерди бизге көрсөтүп, агиш как раз бизге келген кезде. Ошол анан көп эле ошо агайлардын баардыгынан үйрөнүп, алардын көпчүлүк жасаган операциялардын ар кайсы хирургка келип, ар кайсы ассистент болгон кезде ар биринин жакшы нерсесин өзүнө алганга аракет кылдым. Анан уже мунуку жакшы, техники жакшы болуп отуруп, ошолордон алып, анан өзүң дагы кичине кошумча кошуп, анан ошондон анан ушул деңгээлге жеттим деп ойлойм да. Мындан мисалы үчүн көпчүлүк убакта ошол жанагы хирургдардын эң эле коркунучтуусу жана операционно кан кетүү да. Ошол кезде баягы өзүң токтоолуктуу, ошол жерден баягы туура тактика жасап кетсең, бул жакшы. Туура эмес болуп кетсе, анда бул көп нерсеге туура эмес иш болуп калышы мүмкүн да. Бейтаптар баягы кыйналып келип, дарты кармап ошол денеси ооруп турган кезде дарыгердин жүрөгү кандай болот? Болгон ооруп келсе, жаны кыйналып атса, жанындагы жетелеп келген кишилердин баары кайгырып турса, бул ушунун баардыгы тең.
хирургтун, жалпы эле дарыгердин жүрөгүнөн өтөт да. Себеби мисалы үчүн ушул ооруп кыйналып келген кишиге жардам берип оңдоп кетсең жакшы. Кээде медицинанын күчү да келбей калышы мүмкүн. Кээ бир мына рак менен ооруп келет. Анда эмне болуп барат? Аларга өзүбүздүн колубуздан келбей турган кезде бул аябай кыйналабыз да. Ал эми жардам бере турган, колуңан келе турган болсо, анда эми тилерди ушул туугандарын кылып успокоить этип, аларды тынчтандырып, жакшылыкка үмүт кылып, үмүттөндүрүп, анан ошол үмүттү актаганга аракет кылабыз да. Сакайып кетсе кандай болсун? Сакайып кетсе өзү сакайгандай болобуз. Себеби ошол киши хирургиянын бир жакшы жери бар. Ооруп келген киши эртеси күнү жашынакай артынан арылган күнү алып күлүп жайнап айыгып кетет. Мисалы үчүн башка терапиялык оорулар болуп калса, алар убактылуу айыгат, кайра эле келе берет. Биздики болсо бир операция болуп, тигине болуп, жакшы болуп кетсе, бул экинчи оорубайт. Бул 100% айыккан киши кылып кетиресиң да. Эми дайым эле баягы сакайтуулар көп эле болот, бирок айрым учурларда, кээ бир учурларда ошо адам өмүрүн сактай албай калган учурлар болот да. Бул шартта дарыгерлердин абалын айтып берсеңиз да. Эми мисалы үчүн айтсам, хирургия бөлүмүндө бир жылына 1000 киши дарыланат. Ошонун бир кишиси же 2 киши, 3 киши биздин колубуздан келбей калган убакыт болот. Эми ал убакта жекеле ушул неме эмес, дарыгер өзү мындай неме кыла албай, эмне дейм, өзү эмне деп жооп берерин биле албай каласың да. Мисалы үчүн орус болсоң же башка болсоң, баш тиги дядя эле күтөт, адам умер деп коет. Кыргызга бул айтыш өзүнчө оор маселе да. Биринчиден ошол эле жанында турган кишилерди карашың керек. Себеби ошол жерде давлениясы бар, жаш өткөн киши болсо, муну жумшартып айтышыбыз керек. Себеби аны мындай тарс эле бир айтып салсаң, ошол жердегилердин жүрөгү арнап ошол жерден зыян болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, ушул жерде эми көп жерден дагы кээде ушу дарыгерди күнөөлөгөн да көп болот ошол эле убакта. Ошол эле убакта ошолорго катуу да айтпай, бирок өзүңдүн күчүң келбейт эмес, медицинанын күчү келбейт деген түшүндүрүш да бул эң чоң оор сыноо да. Ошондуктан муну баягы ар бир дарыгердин мындай тажрыйбасында болбогонун каалайт элем да. Бул эң оор, анан эң ошол врачты инфаркт кыла турган ситуацияда ушулар. Эмгек жолуңузда ошол канча операция жасадыңыз, анан арындыр шартында деги эле ошол кайсыл органдарга карата операция көбүрөөк талап кылынат. Анан кайрылышат да. Анан акыркы жылдары ошол замандын агымына жараша ошол бычак тийгизбей операция жүргүзүү дагы жолго коюлуп келет. Бул багытта нарында абал кандай? Биз мына 90-жылдардан бери иштеп келе жаткан кезде ошол убакта азыр мына гемодиализ деп чыгып калбадыбы? Элдин баары искусственный почка деп. Биздин 92-жылдары гемосорбция деген чыккан. Ошону барып мен окуп келип ушу Нарын областына, ошо Бишкекте жасалчу, Ошто жасалчу, анан 3-чү болуп ушул Нарынга биз ошол практикага киргизгенбиз да. Ал эмне? Бул жанагы кан тазалаган. Диализге жетпей, бирок диализге чейинки ошол жана отравление аркы болгону менен плазмаферез, анан тиги гемосорбция деп, анан уфо крови деген бар болчу, ушул бул неменен тамырды дагы ушу облучать этип, ошону жасаганбыз убагында. Анда мен реанимацияда иштечүмүн. Андан кийин хирургияга келгени баягы заманбап медицина өнүгүккөндүгүнө байланыштуу. Кийин уже баягы немелер көбөйө баштады да.
Анан хирургияга өттүк. Хирургияда жүргөн кезде илгери большой хирург, большой разрез деп чоң разрез болчу. Азыр болсо элдин баары косметикага багыт коюп, мини лапаротомия, анан инвазивный метод дегендер чыга баштады. Биз ошол убагында мини лапаротомия кылып анда жасадык, өттү. Бир 10 сантиметрге жетпеген разрез менен. Анан азыркы кийинки убакта 2014-жылдан бери биз лапароскопиялык холецистектомия деп коет. Ошол лапароскопиялык холецистектомия бул жанагы элде лазер деп коюшат. Бул ошол жанагы камера менен карап 3-4 тешик кылып, ошону менен өттү алабыз да. Ошондо эки тешик 1 сантиметрден болот, эки тешик 0,5 сантиметрден болот. Анан ошону менен больнойго бул оорулуу ошол күнү операция болсо кечинде туруп баса берет. 4-5 күндөн кийин үйүнө кете берет. Кайсы оорулар көп бизден? Канча операция жасадыңыз дегиле? Эми муну мынча деп эмете албайм го. Жылына мисалы? Жылына примерно бир 300-400 операция жасайм. 300гө жакын. Примерно да. Анан ушул 17-18 жыл болуп калды мен болгоныма. Заведующий болгонум. 95-жылдан бери мурун азыраак жасасам дагы 2005-тен бери көптөй жасап калдык. Азыр көбүнчөсү немен кайрылышат? Аппендицит же башка эмне? Эми азыр мезгилге жараша азыр өт оорулары көп да. Себеби өт оорулары диагностика көп болду. Элдин баары ошол диагностика кылып атышат. УЗИнин баары илгери УЗИден көрүп туруп айтышчу да. Бул өт экен, бир эле ташым бар экен, оорубаса жоңгой дечү. Азыр болсо УЗИстер көрөт дагы түз эле хирургка бар дейт. Ошону менен дүйнө жүзүндө почти заманбап операция жасатып аткандан кийин көп кишилер ошол өттү жасатып атат. Анан биз лапароскопиялык метод менен 1-2 жылдан бери ошол немени киста яичника женскийлерди жасап атабыз. Анан сокурчек былтыртадан бери сокурчек жасап атабыз. Эми жумуштан сырткары жеке жашооңузга өтөлү, үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, жубайыңыз, балдарыңыз жөнүндө. Келинчегим Гуля, бул частный предприниматель. Андан башка 4 кыз, 1 уулум бар. Кызым, уулум соцфонд иштейт Бишкекте. Дагы бир кызым МЧСте иштейт. Анан бир кызым болсо 10 класстı бүтүп атат. Ошол менин жолдум жолдоп доктор болом деген ниети бар. Пока бышып жетиле элек доктор болушу. Анан эң кичинекей кызым айылында деген ал нема мектепте 2 класска көчтү. Бир неберем бар, жээн неберем. Жумуштан кийинки учуруңузда кандай өткөрөсүз? Эмне менен алек болосуз? Эми мен жумуштан негизи көп чарчабайт деп айтышат да. Анан келинчегим бир жолу айткан, сен эмне жумуштан чарчабайсың, бияка үйгө келсең чарчайсың деп. Анан мен күлөм, үйгө эс алыш үчүн келем деп. Үйгө келгенде чын эле телевизор көрөм, уйкум келет. Анан атактындайдым өткөн кезде ошо врачтар болуп, ол больницанын врачтары чогулуп алып, топ ойнойбуз, мындай волейбол ойнойбуз. Анан мындай неме өтүп калса, мындай природага чыкканды жакшы көрөм. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бартат, анан жалпы телекөрүүчүлөргө сиздин каалоо тилек, эркин микрофон. Жылына бир жолу болобу көрүнүп турганды каалайт элем, себеби көпчүлүк кишилер бизде ушундай түшүнүк бар. Мен докторду көргөн эмесмин, значит мен здоровыймын деп ойлойт. Жок, андай эмес. Ал только текшерилген эмес. Ата өзүлөрү оорулуу деле болушу мүмкүн. Көпчүлүк оорулардын алдын албай өтүштүрүп келип, кийин бир нерсе болуп медицинанын күчү келбей калса, только врачтар жамандап жатып калат. Ошондон алыс болуп, өзүнүн ар кимдин ден соолугу өзүнө керек.
Ошондуктан ар кими өзүнүн ден соолугуна кам көрсө деп ойлойм. Бизге убакыт бөлүп мейкыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Калк саламаттыгын сактап бар болуңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Исмаилов Бейшимбек Майдылдаевич болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Сак саламатта калыңыздар.